Келе жаткан жаңы жылды көпчүлүгүбүз үй-бүлөбүз менен тоссок, кээ бирлери турдун артында өткөрүшөт. Бийликке сын айтып кармалгандар кимдер? А дегенде эле атактуу Зарыкканда аттуу ырдын композитору Асхат Жетиген былтыр июлда соц тармак баракчасына чыгарган постору үчүн 3 жыл абакка кесилген. Бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган деген айып тагылган. Экинчиси жакында эле УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган Айбек Теңизбай. Ал YouTube платформасында өз подкастын алып барып, бийликтин басымына кабылган оппозиционерлерге сөз берчү. Ага улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча айып тагылып, 2025 жылдын 15 февралына чейин камакка алынды. Саясаттануучу Эмилбек Жороевдин пикиринде Айбек Теңизбайдын посторунда аргументтерге таянган, кооптонууларга негизделген жеке көз карашканы айтылат. Эч кандай кастыкты козутуу болгон эмес дейт. Абакта жаңы жыл тоса турган кийинки адам жалгыз буйне Канекей Аранова. Москвада пол жугуч болуп иштеп жүргөн жеринен УКМК кызматынын суроосу боюнча кармалган. 2024 жылдын июль айында кастыкты козутуу жана бийликти басып алууга чакырык жасады деген айып менен 3,5 жылга түрмөгө кесилген. Анын атындагы Facebook баракча Кемпир Абад суу сактагычынын жерин өткөрүп берүүгө каршы посторду жарыялаган. Канекей Аранова ал баракча фейк экенин билдиргенине карабай, тергөө бул билдирүүнү канааттандыруусуз калтырган. Ошондой эле алар баракчанын ага таандык экенин далилдеп бере алган эмес. Адвокат Нурбек Тоттокуновдун айтымында акыркы убакта айтылган сындардын баары бийликти кулатуу аракетине теңелип жатат. Анын делилдөө үчүн кол астында турган эксперттердин корутундулары эч кандай текшерүүлөрдөн өтпөстөн соттор тарабынан кабыл алынып келинет. Сиздин оюңузча, башка кайсы инсандар адилетсиз кармалып, жаңы жылды тоор артында тосууга аргасыз болууда? Комментарийге алардын атын жаза кетиңиз.